Бишкектеги 1-май жана Свердлов райондук ички иштер бөлүмү жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясынын кызматкерлери менен биргеликте камкордук аталышындагы рейд өткөрдү. Рейд компьютердик клубдар, түнкү эс алуучу жана тамактануучу жайларда жүрдү. 2 саатка созулган рейдде 10го жакын объект каралды. Жыйынтыгында 16 жашы жете элек өспүрүм кармалды. Алардын 3-өсү кыздар, 12си балдар, кармалгандардын 10-у ата-энелерине өткөрүлүп берилсе, 6-сы жашы жете электердин укук бузууларынын алдын алуу борборуна жеткирилди. Ала Мүдүн райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкери Адилет Бекжанов 3 жаштагы баланын өмүрүн сактап калды. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргендей, окуя 16 майда Дордой базары тарапта болгон. Милиция кызматкери Адилет Бекжанов кыйкырган үндөн улам көчөгө чуркап чыгып, кичинекей баланы ит тиштеп алганын көргөн. Карап турган адамдар баланы куткара албай койгон. Айбан баланы сүйрөп жөнөгөндө милиция кызматкери табелдик куралын колдонууга мажбур болгон. Андан кийин тез жардам келип, наристени ооруканага алып кеткен. Баланын ата-энеси милиция кызматкери Адилет Бекжановго ыраазычылык билдиришти деп айтылат маалыматта. Милиция кызматкерлери тууралуу мыйзамдын 15-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык жаныбарлар адамга катылган учурда табелдик куралды колдонууга уруксат берилет. Интернет айдыңында Каарданган мышык деген ат менен белгилүү болгон мышык өлүп, чет элдик басылмалар анын ээсинин жазып чыкканына таянуу менен жазышууда. Маалыматка ылайык, жаныбар 14-майда өлгөн, ал 7 жыл жашады. Каарданган мышык 2012-жылдан тартып эле интернетке жаныбарларды сүйүүчүлөрдүн көңүлүн бура баштаган. Анда анын өзгөчөлөнгөн кабагын ээси сүрөткө тартып жүктөгөн. Каарданган мышык ал сүрөтүндө кандайдыр бир жагдайга нааразы болуп тургандай көрүнгөн. Көпчүлүк жаныбарлардын мындай эмоцияны көрсөткөнүнө таңданып, Photoshop деп ойлошкон. Андан көп өтпөй ээси интернетке анын видеосун жүктөгөндө мышыктын чыныгы кабагына ишенишкен. Анын мындай көрүнүшүн каартуулуктуу, ачууланган, кайсы бир абалды жактырбай турган учурду сүрөттөөдөгү мемге айландырышкан жана анын кебетеси бүтүндөй интернет ааламына тараган. 7 жыл ичинде Тарттын интернеттеги жеке баракчаларына катталгандардын саны 2 миллиондон ашкан. Аны ири маалымат каражаттары арткандай шоу берүүлөргө, ишканалар мышыктардын азыктарынын сырткы жасалгасына, жарнактарга тартып турушкан. Мындан сырткары ал Рождество майрамына арналган фильмдердин биринде роль аткарган. Айрым маалымат каражаттары Тарт кожоюндарына $10 миллион каражат киреши алып келип турганын жазышкан. Бүгүн көптөгөн интернет колдонуучулар өздөрүнүн баракчаларына Тарттын сүрөттөрүн жүктөп, анын өлүмүнө кайгырып жатышкандыктарын жазышууда. Жогорку сот Райымбек Матраимовдун мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басары кызматына кайра коюу боюнча Бир шаардык сот менен 1-май райондук сотунун чечимини күчүндө калтырды. Белгилүү болгондой, соттук процесс 17-майда бүттү. Жактоочусу Татьяна Коржинская Райымбек Матраимов анын кызматтан алынышынын негизсиз болгонун аныктоо үчүн 1,5 жыл соттошконун билдирген. Жыйынтыгында 2 инстанциянын соттору Матраимовго карата өкмөттүн чечимин мыйзамсыз деп тапкан. Анын айтымында, соттук иштердин башкы максаты ага карата болгон мамиленин адилетсиз болгонун мыйзамдуу жол менен далилдөө болгон. Бул максат ишке ашты жана ал кайтууга ниети жоктугун билдирген. 2017-жылдын 13-ноябрында ал кездеги премьер-министр Сапар Исаков Матраимовду иши саясий жетекчилигин чечимдерине жана жүргүзгөн саясатына каршы келет деген жүйө менен бажы кызматынын төрагасынын орун басарлыгынан алган. 2018-жылы 26 апрелде Матраимов мени негизсиз жумуштан алды деп Сапар Исаковду сотко берген. Райымбек Матраимов жумуштан мыйзамсыз алынганын белгилеп, кайра өз кызмат ордуна дайындалуусу керектигин талап кылган эле.